Да. Биринчи Алла Тааланы макталат, кайсыл дуа болбосун. Экинчи салават айтылат, анан жалпы мусулмандарга дуа кылат, өзүнө дуа кылып туруп кайра салават менен бүтүрөт. Ушул тартип болсо дуа кабыл болот. Дуа асманга көтөрүлөт экен. Жер жүзүндө намаздын кыбласы мына Мекке болот. Дуанын кыбласы асман болот экен. Аллах Таала асманда эмес, бирок ошол жерде дуа кабыл кыла турган периштелер жашайт да. Көбүнчө периштелердин көпчүлүгү асманда жашайт, көпчүлүк бөлүгү. Ошол жерден береке рызкы алар ошондой казынада, асман казына береке рызкын алып түшөт. Демек дуа кабыл болуп көтөрүлүш үчүн дуанын эки канаты керек болот экен, куш сыяктуу учуш үчүн. Эки канаты, оң канат Алла Таалага мактап айтылат дуада, сол канаты салават айтылат. Ошого дуаңызда унутпаңыз салават айтууну. Аллага мактайсыз, о кудурет чексиз Аллахым, өзүңө шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Эли жерибизде тынчтык бер, мамлекетибизге. Үй бүлө бала чакама өзүмө деп туруп, анан кайра салават менен